Адеп ахлакты жакшы кылайлы. Эч качан жамандык кылбайлы. Бирөөнүн кемчилигин көрүп калсаңыз, көздү жумуп коелу. Бизде Учкун деген мечитте Молда Шакир деген рахматтылык чоң молда алым бар эле. Ушул окуяны айтып берчи эле. Мурун бир ушундай бир алым бар эле, молда бар эле дейт. Ушул молда деп бир күнү үйүндө шүтүп Куран окуп жатса, бирөө келип калган экен. Бир жаш кыз келип дем салдырганы келген экен. Ичи оораткан экен, дем салдырганы келген экен. Тиги чоң молдоке анан кийин барып кирейин десе, барып баш менен барып кир дегенде ишара кылып коет, ал кирет. Кирип жанына отурат. Анан бул молдоке Куранды беттин аягына чейин окуп коеюн дейт. Көтөрмөлү келе алган жаба калбай, Куранын адеби боюнча өзүн барып аят бүткөнгө чейинби, же бет бүткөнгө чейинби, акырына чейин окуп коеюн деген экен. Анан Куранды окуп жаткан экен, акырын окуп жатса, кыздын ичи ооруп жаткан эле да. Анан кийин отуруп, ушунчалык отуруп, анан бир орундан башка орунга жылайын деп жел чыгарып ийген экен. Ал чыккан жели жөн эле акырын билинбеген жел эмес, балким үнү менен чыгып кетти да. Пуп деген сыяктуу бир чыгып кетти. Анан кийин ушунчалык уят болуп, кыз киши болуп алып, молдонун астына жел чыгарып жатат үнү менен. Канчалык бул өзү уялып кетти, кызарып кетти, тердеп кетти. Жер ачылайын десе, ачылса кирип кетейин деп, кете албайт, же кала албайт. Ушунчалык уятка отуруп калган. Анан эмне кыларын билбей башын жерге салып алган экен. Эмне болсо ошо болду депчи. Анан тиги молдоке Куранды аягына чейин окуп бүттү, китепти жаап алып, бир аз дуаны кылып туруп амин деп, анан кыз жакты карап, ай кызым, эмне маселе менен келдиң эле? Айта бер десе, кыз айта албайт, уялып атат. Кыз өзү уяттуу болот, бирок ушунткенен такыр уялып, сүйлөй албай калды. Сүйлөй албай эч нерсе дей албай калды. Ай кызым, эмне болду? Эмне маселе менен келдиң эле десе, дар акырын бир аз башын көтөрүп, акырын үн менен дем салдырганы келдим эле деп айткан экен. Десе, ай кызым, катыраак сүйлөчү, укпай атам десе, кыз башын кичине бир аз өйдө көтөрүп алып, дем салдырганы келдим эле деген экен. Ай кызым, буга шерткан жокмун сени, катыраак сүйлөчү десе, дагы башын көтөрүп алып, дем салдырганы келдим эле, ичим ооруп эле, дем салып бересиң десе, ай сени такырууга албай атам. Ай деп небересин чакырып келип, ай могус эмне деп атат десе, барат дагы ушундай дем салдырган кел десе, келип туруп бул чоң атасынын кулагына кыйкырат экен. Бунун ичи ооруптур, буга дем салып коюңуз адаке деген экен. Дем салыш керек беле? Кел анда ошентпейсиңби деп, жан отургузуп, дем салып, дуасын кылып кетирген экен. Үйдөн чыккан ушунчалык сүйүнүп алып чыкты, уккан жок экен депчи. Ушунчалык жүргөн экен. Анан кийин ушул молдо 16 жыл ар кимге эмне дейсиң деп элдер менен түшүнүп жүргөн экен. Элдер эмне десе, ай катыраак сүйлөчү, эмне дейсиң деп 16 жыл жүргөн экен. Аллахтын тагдыры менен ушул кыз 16 жыл жашаган экен. Бул Аллахтын тагдыры менен чекесинен жазылган 16 жылдан кийин каза болгон экен. Бул эми орус себептен эмес, тагдыр менен. Ушул молдо барып жаназасына барган, жаназасын окуган, жаназасын окуп бүткөндөн кийин, анан кийин айткан экен элдерге, бүгүн менин кулагым ачылды деген экен. Bir кыздын айыбын жашырам деп 16 жыл баарына, эмне дейсиң деп жүрө берген экен. Bir кыздын айыбын жашырам деп. Биз азыр кандай ушуну угуп калсаң, Кудай сактасын, сразу шылдыңдап, Facebook'a киргизип, Одноклассникке киргизип, бул ушундай кылып койду, сразу айыптарын ачыш керек да. Ошондуктан эч кимдин айыбын ачпагын, жашыргын айыптарын. Сен бирөөнүн жакшы жерин карагын, экинчи көзүнөн өзүңдүн кемчилигин карагын. Ким текерленге татыктуу? Хасан Басри рахматуллах айткан, мен адамга таң калам. Өзү эки нажасат чыккан жерден чыгып алып, текерленип жатат дейт. Bir апасынын, bir атасынын ажасы чыккан жеринен чыккан, дагы эле кыйын болуп, өлбөмүш сыяктуу болуп, өзүнчө эле баарын кыйрап салгансып, кыйын сүйлөп, кыйын да жүргөндү. Андай болбош керек. Бардыгыбыз тең, алсызбыз, күчсүзбүз. Ооруп калсаң кыймылдай албай каласың. Аллах Таала сийдигин чыгарып койсо сый албай каласың. Тишиң ооруп койсоң канча кыйналасың. Кулагың укпойсо канча кыйналасың. Ошондуктан Аллах берген неаматтарды кадырлайлы, Аллахтын астында биз өкүмдөрдү билели, өзүбүздүн максаттарыбызды билип жашайлы.